Assalamu алейкум достор, каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиз менен биргеликте бийден дагы бир өзгөчө болгон компотту даярдайбыз. Ал үчүн биз биринчи бийни өлчөп алабыз. Төрт чыны, 5, 6. Достор, менде 6 чыны бий чыкты. Эми болсо көчмө очокту коюп, казанды асып, астына оттон жагабыз. Достор, эгерде видео сиздерге жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып, жакындар менен бөлүшүп кетиңиздер. Эгерде менин каналымда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө каттала кетиңиз. Жандагы коңгуроожону басып, комментарий жазууну да унутпаңыз. Мына ушундай отту жагып койдук. Эскерте кетчү нерсе, мен жана бийни өлчөгөнүмдө 2 литрлик банкага ылайыктап өлчөдүм. Бирок менде 2 литрлик банкам аз болду. Ошондуктан мен 3 литрликке жабам, 4-3 литрлик болот. Эми ар бир чыныга бир пияладан кум шекерди саламын. Үйүп эмес, жайма кылып салабыз. 6 чыны пияланы өлчөп алгандан кийин кум шекерди бир аз кууруп алабыз. Сөзсүз түрдө менен бирге болуңуз, кандай чыгат көрөбүз. Мынакей кум шекерди жакшылап бир аз кызартып кууруп алабыз. Ошондо бийнин цвети өзү сары болгондуктан кум шекерди куурубаганда бийнин өзүнүн түсүнүн цветине ылайыктуу болуп компот даяр болчу. Ал эми кум шекерди бир аз кууруп туруп даярдаганда биздин даяр болгон сок кызылыраак болот дейт. Ошого мен дагы кызыгып, ушинтип жасап жатамын. Бул менин биринчи жолку шекерди кууруп жапкан компотторумдан болот. Андыктан менен чогуу бирге болуңуз, цветине жана даамына баа берели. Мынакей достор, биздин кум шекер куурулуп даяр болду. Эми буга 12 литр муздак сууну куюп кайнатып алабыз. Мен сырт элекке 2 литрлик банка менен өлчөгөнүмдө 5-2 литрлик банка болгон. Азыр мен бир аз дагы суудан куюп коем, себеби мага 12 литр суу керек болот. Үстүнө койдум. Эми болсо астына оттон жагып, жакшылап сиропту кайнатып алабыз. Мынакей достор. Банканы болсо бул жакта жууп даяр кылып койгонмун. Мына достор, кум шекерди ушинтеме кылабыз. Кум шекер эрип, бир аз калды түбүндө, алар дагы эрип, анан кийин бир аз суу кайнай баштаганда бийни салабыз. Мынакей достор, бийни салып жатам. Анткени баарын бирдей салсам, суу төгүлүп кетеби деген ойдон мен аз-аздан салдым. Анткени суу казан толо суу болду. Мынакей. Эми болсо акырын басып койдум. Астына оттон жагып кайнатабыз. Достор, эгерде ким ушундай жол менен даярдаган болсо, кимге жакса, ой пикириңиздерди комментарийга жазып, эгерде жакса лайк басып, жакындар менен бөлүшүп кетсеңиздер мен абдан кубанычтамын. Мынакей ушундай болуп жатат достор. Акырын дагы бийни басып коебуз.
Мынакей достор, акырын кайнап чыга баштады биздин бий компот. Муну дагы бир аз аралаштырып, бийлерин козгоп койдум. Достор, өткөндө бий компот жапканымда астына таш салып, жакшы болуп кайнап казан толуу суу болгондуктан аябай бир аз кайноо шарактап кайнабай жаткандыктан өткөндө бий кайнатканымда астына таш салганмын, ошол ташты алып койдум эле. Ошол ташты салып койсомбу дейм. Мынакей. Ошол таштан экөөнү салып койдум. Анткени казандын түбүндө таш менен биригип турса, мындай теп шарактап өтө жакшы кайнайт. Ошого ташты салып койдум. Ачылып кайнап жатат. Свети аябай жакшына чыгып атат, кызыл болуп. Сиздер дагы сөзсүз түрдө даярдап көрүңүздөр. Миң уккандан бир көргөн артык дегендей, сиздер да даярдасаңыздар өтө сонун болот экен. Мына биздин бий бышып даяр болуп калды, өзүнүн формасын сактады, эзилип кетпеди. Эми болсо кадимкидей эле астына дагы чайнекке сууну коюп кайнатабыз дагы. Банкаларыбыз ошол жерде парлап, компотту жаап алабыз. Мынакей достор, бизде ушундай болуп жатат. Мына кимге жакты? Келгиле достор, сөзсүз түрдө мен менен биргеликте болуңуздар. Биздин компот даяр болду. Эми болсо астынан чокту тартып, жана мен айтып өткөндөй, чайнекти коюп, банкаларыбызды парлап, стерилдеп жаап алабыз компотубузду. Кайнап турган сууну крышканын үстүнө коюп даярдап алдык. Эми болсо компотту даяр болгон банкага куябыз. Мынакей достор, свет ушундай чыгат экен. Эми болсо оозун бекемдейбиз. Чындыгында кумшекерди бир аз кууруганда светин көрүп турасыздар. Ушундай свети кызыл болуп чыгат экен. Кийинки видеодон амандашканча Аллахка аманат болуңуздар.